Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге дагы бир өтө пай сатыла турган үйдү көрсөтмөкчүбүз. Жалпы аянты мына ушул 2 кабаттуу болгон 360 квадрат аянтты камтыган 15ге 12 болуп, сырткы фасады толугу менен сары таш жана гранит, ички ремонту дизайнерский ремонту менен сатууга чыкты. Жер аянты 4,5 сотуктун тегерегинде тура формада 4 чарчы болуп тосулган, заборлорунан бери, фундаменттеринен бери бүт бардык фасадтары толугу менен сары таш жана гранит менен камтылган туугандар. Мынакей, мына ушул үй сатууга чыкты. Бул Бишкек шаарынын так ортосунда, Бишкек шаарынын центринде Ахунбаев көчөсү 80-дареке 2 навигатор менен издеп келе бересиздер. Так ориентир Советский көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилиши. Ошонун күнчыгыш тарабында Пудовкина, үйдүн арт тарабындагы көчө Пудовкина, бул Ахунбаев көчөсү 80-дарек болот. Өтө тихий, спальный райондо, алам дегендер болсо баасы $600,000. Ээсинин номуруна чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, бир катар ушул чыгарылыштан алыстабай турсаңыздар, толук обзорду көрсөтүп бермекчибиз. Анда баштадык. Бисмилла деп. Мынакей, мына ушул Ахунбаев көчөсү, тетиги унаалар өтүп жаткан, бул тарабы 100 метр аралык, 100 метр бери киресиздер дагы эле, жолдун оң тарабындагы ушул күнгөй бет салынган 2 кабаттуу сырткы фасады сары таш менен жасалган, мына көчөдөн бери толугу менен мынантип 3D кылып, полосатый кылып туруп сары таш гранит кылып фасадтарын укмуштуудай жасаган. Ички ремонттору, мебель, эмерек техникасынын бардыгы дизайнерский жасалган, дизайнерский ремонт менен под заказ бүт бардыгы эшик, эмерек, шкафтарынан бери бардыгы под заказ жасалган. Ориентир бул локациянын сатыла турган үйдүн айланасында өтө көптөгөн нерсе жайгашкан. Күнчыгыш тарабыбыз 100 метр аралыкта 60-мектеп. Тетиги унаалар өтүп жаткан Ахунбаев көчөсүнүн ылдый тарабында спорт школа, үйдүн арт тарабында болсо онкологический борбордук больница, анын ары жагында Советский Ахунбаеванын кесилишинде медакадемия жайгашкан, ылдый тарабы парк, кыскасы айланасында бүт бардык жашоо турмушка керектүү болгон социалдык объектилер жайгашкан. Ушул жер аянты узуну туурасын эсептей турган болсок, жер аянтынын бул тарабынан узуну 21-22 метр чыгат. Ал эми туурасы дагы ушул 21-22 метрдин тегерегинде камтыйт. Бул тарабынан бардыгы электрондук дарбазалар орнотулган, эскаладный, пультовой, пульт менен ачылып жабылат. Тетиги тарабынан калиткасы орнотулган. Кана жүрүңүздөр. Бисмилла деп киргенде, мына бул двор, үйдүн короосунда асты евро брусчатка басылган, тетиги тарабында барбекю зонасы, өзүнчө бир навес. Ал эми мына бул тарабында навес аркылуу кире турган болсоңуздар, очок гана, андан ары кийин кошумча салынган биринчи кабат менен кошулган бир бөлмө, бул тарабы дагы бир кухня бөлмөсү. Түшүнүңүздөр, үйдүн ылдый тарабында 1 метрдин тегерегинде аралык калтырылган. Мынакей, барбекю зонадан бир катар көрсөтөйлү. Калиткадан киргенде эле сиздер оң тарабы жашылдандыруу аянтчасы, сол тарабы жашылдандыруу аянтчасы, мына ушул арча бактарактары отургузулган. Андан бери тарабы мына үстү металлочерепица менен жабылып, асты евро брусчатка, бул тарабы барбекю зона. Бүткүл мына бул фасадтардан бери сары таш жана гранит болуп жасалган. Так, андан бери келсеңиздер, мынакей, терезелери барды мультифункционал, тонированный терезелер, сыртынан ичи анча көрүнбөйт. Кечеси гана бир аз көрүнүш мүмкүн, бирок ичинен занесканы тартып коесуздар. Бул тарабынан 1 метр, үйдүн арт тарабынан ушу 1,5 метрдин тегерегинде аралык калтырылган. Негизги кире бериш эшиги, вход, тепкичтери бардыгы гранит төшөлгөн. Анан эң негизги ушул 3 канаттуу чоң эшик орнотулган, прихожка, андан ары биринчи кабаттагы холго кирип кетесиздер. Так, жүрүңүздөр, мына бул тарабын көрсөтөбүз. Келиңиздер. Мынакей. Мына бул тарабы чоң казан, кичи казан, очок гана, сырты бардыгы ушул сары таш гранит менен капталган бул тарабында. Түшүнүңүздөр, электр энергиясы, бардык коммуникациялар борбордук, отопление, жылытуу системасы дагы баары центральный. Так, андан бери кире турган болсоңуздар, мына бул жагы летний очок гана. Көрдүңүздөр, летний очок гана, кухонный гарнитуралары менен жылуу суу, муздак суу, бул тарапта мынандай аппараттары дагы бар, жанагы посудомоющий аппараттар, газ плиталар орнотулган, вычкалар бардыгы орнотулган, видео наблюдение бүткүл бардык жагында бар. Асты керамогранит, полдору тепкич аркылуу тетиги 2 канаттуу эшиктен сиздер кухня бөлмөсүнө кирип кетсеңиздер болот, үйдүн ички тарабына. Андан бери келе турган болсоңуздар, подвалында спорт зал бар. Мына, келиңиздер. Спорт зал. Мынакей, туугандар. Спорт залдын ичинде бир Аристон, груша, беговой дорожкадан бери бүт бардыгын орнотуп койгон. Бул жакка да отопление киргизилген, канализация баары борбордук, центральный.
Так, ремонтторуну көрсөңүздөр туугандар. Телефондон сиздер YouTube'дан, камерадан анчалык ушул жердин жанагы рахатын ала албайсыз да көргөндөчү. Бул жерди көрүү үчүн сиздер басып келишиңиздер керек. Ээсинин номуруна чалышыңыздар керек. Анткени сырткы фасадты караңыздар, мына бул терезелердин обналичниктерин дагы сары таш менен каптап, ушул 3D, 5D кылып узорлорун чыгарган да. Тетиги сейсмопоюстун катарындагы толугу менен мынантип сары таш менен узорлорун кесип, шлифовка кылып, сонун кылып чыгарып койгон. Көрдүңүздөр, өтө сонун болгондо 3D, 5D дизайндарды колдонулган. Үйдүн крышасы болсо бардыгы ушу металлочерепица менен жабылган, борбордук канализацияга бүт жагы туташылган, центральный таза суу бардыгы кошулган. Мына ал двор тарабы дагы кенен 2, 3, 4 унаага чейин кенен батат экен. Бул тарабынан 1 уна, берки тарабына дагы 2, 3 унааны батырсаңыздар болот. Кана бисмилла. Жүрүңүздөр туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Келе бересиздер. Мына киргенде эле бул тарабы прихожка. Прихожка, бут чечме жайы, асты кафель болгон. Андан бери дагы 2 канаттуу эшик аркасымал жасалган. Люстрадан бери мына эшик, добор, обналичник, люстра, мебель, эмерек, техниканы бүт бардыгы под цвет, под заказ, дизайнерский ремонт. Мына эшиктерди караңыздар, ички көрүнүшүн. Обналичник те үстүндөгү короналарынан бери сонун болгон. Так, андан бери киргенде мына бул биринчи кабат холл бөлмө. Тепкичтеринин бардыгы ушул бардыгы под цвет, дизайнерский под заказ да. Мына бул люстралардын узорлорун караңыздар. Көрдүңүздөр, люстралардын узорлору өтө укмуштуудай чыккан да. Жактыбы сиздерге? Өтө сонун. Оң тарабында болсо чоң зал, сол тарабы кухня, ал эми маңдайда общий санузел бөлмөсү. Андан эмесе келиңиздер. Мына бул бөлмөдөн баштап көрсөтөйлү. Эшиктери дагы не стандарт эшик, бийиктиги ушул 2.30, 2.25-тин тегерегинде чыгат. Охо! Пай. Караңыздарчы. Ортодо колоннаны караңыздар. Идиш жуучу жай, жеңелерге өтө ыңгайлуу болгон. Мына бул кухонный гарнитуралардын бардыгы под заказ, мебелдер бардыгы комплект, үйдүн бардык бөлмөлөрүндөгү эшик, эмерек, техника, бардык мебелдер бары бир заказ, бир под заказ, дизайнерский комплект болуп жасалган. Вытяжка, газ плиталардан бери бары киргизилген, жылуу суу, муздак суу, андан бери жагы мынандай сервант гарнитуралары, ортосунда муздаткыч. Мына бул жанакы 2 канаттуу эшик менен сиздер подвалга, летний очокканага чыгып кетсеңиздер болот. Бул тарабына. Кыскасы, укмуштуудай жасалган. 2 чоң люстра орнотулган. Бардык бөлмөлөрдүн полдору ламинант. Мына бул жагында стул, үй бүлө менен чай ичүүчү жай. Бир орточо эсеп менен 8-10 кишиге чейин отургузсаңыздар болот. Мягкий эмеректер орнотулган. Дубалдары болсо эң сапаттуу болгон обойдон чапталган. Так, келиңиздер. Андан берки маңдайдагы бөлмөгө кире турган болсоңуздар, мына. Көрүңүздөрчү. Видео көзөмөл бүткүл бардык жакка орнотулган туугандар. Мына ушул ар бир бөлмөдө бар. Санузел, ажатканадан сырткары, спальный бөлмө, зал, кухня, огород, двор, ворота, калиткадан бери бүт жагына видео көзөмөл орнотулган. Мына бул кенен болгон зал, узуну 12 метр, туурасы болсо 5 метр аянтты камтыйт. Ушул жерге бир 40 кишилик стул уюштурулган. Мынакей. Стулдарды көрдүңүздөр, бир 40 кишиге чейинки стул бардыгы уюштурулган. Кымбат баалуу килемдер салынган. Ламинанттан бери бардыгы кымбат баалуу. Мына ламинанттын үстүндөгү мына каражаттарды караңыздар. Мына булар дагы жанагындай пластик эмес. Бул ушулардын бардыгы жыгачтан. Под заказ жасалган. Не деп коет? Плинтус деп коет, Плинтус. Люстралар бары оп-окшош, дизайнерский, кондиционерден бери видео байкоо. Мына жерде видео көзөмөлдүн бардык чиптери орнотулган, интернет кабель тартылган. Мынакей. Бул тарабында да бир видео байкоо орнотулган. Эркер тарабы 3 чоң терезеси, мына ушундай под заказ жасалган занавескалар менен. Бул үй 2020-2021 жылдары курулуп бүткөн үй. Бары бышыккычтан салынган, үйдүн сырткы фасады жылууланган, анан сары таш болуп жасалган. Общий санузел бөлмөсү, мынакей. Общий санузел, дарат алуучу жай, унитаз, стиралка, мына бул жагында болсо, мынандай душевой кабинасы орнотулган, раковинадан бери бүт бардыгы бар. Кайсы жерде кафель көрсөңүздөр, ошол жерде теплый пол дагы жасалган. Кана келиңиздер, экинчи кабатка чыгайлычы. Сиздер чыдамсыздык менен күтүп туруңуздар, анткени эң кызыктуу нерсе бул экинчи кабатта жайгашкан. Мына. Экинчи кабатка чыкканда, мына тепкич аркылуу чыксаңыздар, экинчи кабаттын холл бөлмөсү. Холл. Бул тарабында балкон, сол тарапта 2 спальный, бул тарабында болсо общий санузел бөлмөсү, ал эми
мына бул тарабында эң негизги родительский спальный бөлмө. Ар бир бөлмө мындай код менен ачылат. Код жок кире албайсыздар. Мынакей. Көрдүңүздөр, а? Мына. Кодуну азыр мен ачып коем мынаны. Так. Кана, бисмилла. Охо, караңыздарчы, пай. Өтө укмуш жасалган да. Аябай жактым ага. Мына спальный кровать, тумбочкалардан бери, кондиционер, бул жагында көзгүлөрүнөн бери жеңемдин боюнчу жайлары, ушул бардык эмеректер ушул под заказ жанакы эле. Мынандай чоң шкафтар орнотулган, андан бери гардеробный, анан родительский, бул тарабы болсо санузел. Көрдүңүздөр да. Күнчыгыш тарабында эртеден таң зарда мынандай чоң сплошной терезе мультифункционал орнотулган. Мынантип отопление батареялары бардыгы туташтырылган. Ушу отопление батареялары бүтүн жылытуу система борбордук, центральный, көп кабаттуу үйлөрдө эле батирдеги условия менен жашай бересиздер. Көрдүңүздөр, а? Сонун болгон. Караңыздарчы, мына эшиктин асты коронун көрүнүшүн карап коюңуздар. Өтө укмуш болгон. Чындыгында алсаңыздар жыргап жашайсыздар. Анткени бала бакыра, окуу, университет, мектеп, клиника, оорукана, спортзал, бүткүл социалдык объектилер адам баласынын үйдөн сырткары турмуш тиричилигине керектүү болгон бардык объектилер жанында жайгашкан. Так, андан бери келиңиздер, гардеробныйды бир катар көрүп коюңуздар. Ушу гардеробныйдын шкаф мебеллеринен бери бардыгы ушул под заказ дизайнерский болуп жасалган. Кымбат баалуу мебелдер, эмеректер. Частичный мебелдерди алып кетет экен. Аны дагы ээси менен сүйлөшөсүздөр, баасыны келишип, өзүңүздөр сүйлөшүп, калтыр десеңиздер, мүмкүн аны деле калтырам дейт. Так. Родительский санузелди көрүп коюңуздар. Мынакей. Бардыгы теплый пол. Кафелденген, полдон потолокко чейин кафел, бүт ванна, раковина, унитаз бардыгы жасалган. Так, келиңиздер. Мынакей. Эшикти ичинен жапкандан кийин кайрадан сиздер кодду мына ал жагынан мындай эле кнопканы басып чыгып кете бересиздер. Ар бир эшик өзүнүн обналичник доборлору менен орнотулган. Так, андан бери келгенде холл аркылуу сиздер балконго чыксаңыздар болот. Аны дагы аягында көрсөтөбүз. Андан берки мына бул бөлмөдөн баштайлы, 13. Так. Мынакей, башталды. Келиңиздер. Мына бул жагында дагы бир бөлмө. Бул деле мындай карыган ата-энелер болсо ошолор жаткыра турган бөлмө экен. Негизинен одиночка кроваттан экөөнү орнотуп койгон, эми кыздардын уктоочу бөлмөсү. Мындайча айтканда, эмерек мебелдери менен кондиционер орнотулган, эркек тарабында 3 чоң терезеси, 3 отопление батареясы камтылган. Ушул ар бир бөлмөдө, мисалы мына бул жерге ушул теги калитканын домофондун кнопкасын да ушул жака орнотуп койгон. Сонун болгон да. Так, андан бери бардык бөлмөлөрдө видео наблюдение, видео көзөмөл бар. Так, андан бери, так. Кана бисмилла, келиңиздер. Мына бул жагы болсо, бул балдардын, эркек балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына 3 одиночка кроваттары орнотулган, дуалдары болсо обой, бардык жагы оп-окшош, килемдери төшөлгөн, люстралары орнотулган. Андан бери келсеңиздер, мына бул жагы болсо, мындай общий санузел бөлмөсү. Ажаткана, раковина, унитаздары орнотулган, теплый пол, бардыгы жасалган. Сушилкалардан бери коюлган. Тетиги бурчта болсо, видео байкоо, видео көзөмөл орнотулган. Кандай экен? Жактыбы? Охо, мына бул жерге отуруп, буйруса маңдайга бир телевизор койсоңуздар, сонун болуп ачылып калат экен да. Жыргайсыздар, иншалла. Кана келиңиздерчи, балконун дагы көрсөтөйлү. Мына бул тарабы балкону, асты кафел болгон. Бүткүл мына бул фасадтын бардыгы толугу менен ушул сары таш жана гранит. Ох, жыргап жашайсың го чиркин. Ушундай үйлүү болсоң кана. Бүт жака жакын. Бүт бардык жака жакын. Өтө сонун локацияда. Бул жагы микрорайондорго, Алматинка 7 апрель көчөсү, Алматинка проспектисинде күнчыгыш тарапка бир аз жүрсөңүздөр. Ресторандын, той топурдун баары ошол жакта. Кийин тууган урук жакындарыңыздар той кылса деле ошол жерге жакын барып келе бересиздер. Мына бул тарабы бардыгы микрорайондор, Орто Сай базары, бул тарабынан Медакадемия, андан ары центрге түз эле сиздер сумга гумга түшүп барасыздар. Өтө сонун локацияда. Жактыбы сиздерге туугандар? Кана келиңиздер анда. Ээсинин номуруна чалабыз, байланышабыз. Жалпы ушул үйдүн аянты 360 метр квадрат, кызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорт, бардык юридикалык документтери так 100%. Келишип калсаңыздар, сразу атыңыздарга өткөрөт. Баасыны $600 000. 360 квадратка бөлүп эсептесеңиздер, сиздер
чен батир алгандан көрө, көп кабаттуу үйдө жашагандан көрө ушундай килтейген бардык шарты менен эмерек мебель техникасы менен болгон особнякты алып жашасаңыздар болот. Подвалы өзүнчө 20 метр квадрат, андан сырткары летний очокканасынын өзү эле бир 30-35 метр квадрат аянтты камтыйт. Жалпы эсептей турган болсок, ушул 400 квадраттын тегерегинде болгон 2 кабаттуу 15ге 12 болуп салынган 4,5 сотук жер аянтында жайгашкан ушул үй сатылат. Ахунбаев көчөсү 80-дарек. Тезинен чалыңыздар. Ориентир Советский Ахунбаева же болбосо онкологический больницанын жанында. Ассаламу алейкум.